Sat. Toğunun akkan susun sat, gölün appak busun sat, beylingdi sat, itin sat, sarı kadep itin sat, itin sat, çöntöktü büyücü karsa, suuru aldın dişin sat, haktamındın dengin sat, kostümündün jengin sat, faydası yok aşıtsın ey gelinler, koynundağı yerin sat, sat. Altın kaskan gelin sat, ısık gölde yerin sat, optom dese çeteldik, kölgü koşup elin sat, koydu cayarı çerin sat, yılkı cayarı kerin sat, hayranın sat, sütün sat, bayının dep bütün sat, tukum bolor malыңды sen bilin sat, bay üçün sat. Sat деп кыйкырып ырдайбызбы же озондо ыйлайбызбы айтор акырындап бири-бирден сатылып олтуруп, кыргыздын эмне байлыгы болсо баары сатылып бүтмөй болду. Алгач кыргыздар эгемендүүлүгүн алып, биз эми көз карандысыз өлкөбүз деп өз делегин желбиретип, өзүнүн туңгуч президенти катары Аскар Акаевди шайлап алышкан эле. Ошол Акаев келе турган болуп жатканда эле Манас Баатыр жайлаган Каркыра жайлоосу колдон жылмышып кете баштаган. Тактап айта турган болсок, биздин алгачкы ажообуз 3-чү мөөнөткө шайланганда казак парламенти Каркыра маселеси боюнча ратификацияга кол койгон. Ошентип Каркыранын тагдыры 2-президент Бакиев Курманбек Салиевичтин бийлигине келип капташып калды. Каркыра тууралуу келишимди ратификациялоодо макул деп добуш бергендер: Чолпон Абдуллаева Ак Жол партиясы, Роза Абдраимова Ак Жол партиясы, Бешимбек Абдыразаков Ак Жол партиясы, Айтибай Тагаев Ак Жол партиясы, Эрнест Акрамов Ак Жол партиясы, Автандил Арабаев Ак Жол партиясы, Эрик Арсалиев Ак Жол партиясы, Нурпазыл Атамбаев Ак Жол партиясы, Осмонали Аттогуров Ак Жол партиясы, Чолпон Байекова Ак Жол партиясы, Айгүл Байбураева Ак Жол партиясы, Асанбек Байтиков Ак Жол партиясы, Зулхабира Бекенова Ак Жол партиясы, Арзбек Бурханов Ак Жол партиясы, Юрий Данилов Ак Жол партиясы, Гульнара Дербишева Ак Жол партиясы, Кубанычбек Жолдошев Ак Жол партиясы, Рашид Тагаев Ак Жол партиясы, Турдахун Жумабекова Ак Жол партиясы, Сергей Ибрагимов Ак Жол партиясы, Арапбай Төлөнов Ак Жол партиясы, Бактыбек Иманалиев Ак Жол партиясы, Айнура Иманалиева Ак Жол партиясы, Аскарбек Шадиев Ак Жол партиясы, Мария Исанова Ак Жол партиясы, Акбарали Кабаев Ак Жол партиясы, Санжар Кадралиев Ак Жол партиясы, Ажибай Калмаматов Ак Жол партиясы, Кабай Карабеков Ак Жол партиясы, Алмазбек Каримов Ак Жол партиясы, Айнура Генжебаева Ак Жол партиясы, Нурлан Койчубеков Ак Жол партиясы, Фархат Тулендыбаев Ак Жол партиясы, Абдраим Кулбаев Ак Жол партиясы, Галина Куликова Ак Жол партиясы, Максат Кунакунов Ак Жол партиясы, Занидин Курманов Ак Жол партиясы, Ирина Летова Ак Жол партиясы, Адахан Мадумаров Ак Жол партиясы, Мухаммаджан Мамасаидов Ак Жол партиясы, Алишер Мамасалиев Ак Жол партиясы, Азизбек Турсунбаев Ак Жол партиясы, Мелисбек Мырзахматов Ак Жол партиясы, Орузбек Назаров Ак Жол партиясы, Бегалы Наргозуев Ак Жол партиясы, Улукбек Ормонов Ак Жол партиясы, Табылды Орузалиев Ак Жол партиясы, Сергей Попов Ак Жол партиясы, Жылдыз Рахимединова Ак Жол партиясы, Абдумеджид Юсуров Ак Жол партиясы, Шарипа Садыбакасова Ак Жол партиясы, Советбек Сакибаев Ак Жол партиясы, Джалалидин Салахуддинов Ак Жол партиясы, Борис Сан Ак Жол партиясы, Раиса Сидоренко Ак Жол партиясы, Лилия Сыдыкова Ак Жол партиясы, Нургазы Айдаров Ак Жол партиясы учурда Ата Журт партиясында, Зиядин Жамалдинов Ак Жол партиясы учурда Ата Журт партиясында, Роман Шин Ак Жол партиясы учурда Ата Журт партиясында, Динара Исаева Ак Жол партиясы учурда Ата Журт партиясында. 2008-жылы Каркыраны айрым бөлүктөрүн казактарга кармата салып жанытынып олтуруп калса, кытайларга үзөңгү куушту бере салышты. Үзөңгү кууш кыргыздын кен байлыктары сакталган жери. Ал жерде алтын кени бар деп айрымдар айтышса, айрымдар болсо, ошол алтындан да кымбат болгон кыргыздын ак мөңгүсү, мөлтүр тунук суусу жатпайбы деп какшап кала беришти. Чындыгында кытайларды алтындан да көбүрөөк кызыктырганы ошол мөлтүр тунук суу менен асман тиреген тоо башында жаткан ак мөңгү болуп саналары бышык. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине макулмун деп добуш берген депутаттар 10 май 2002 жыл. Абдрасулова, Алымкулов, Балтабаев, Куатбек Байболов, Боронбаева, Гогаев, Жолдошев, Акылбек Үсенбекович Жапаров, Жураев, Иманкулов, Карпасов, Кабай Карабеков, Жаңгуруз Каниметов, Комиссарова, Геремкулов, Гүчүков, Зайнидин Курманов, Куркмазов, Лобода, Мамбеталиева, Молдаташев, Осмонов, Субанов, Султан
Султанов, Темир Аргимбаевич Сариев, Тайырбек Сарпашев, Райымкулов, Токоев, Толоконцев, Усубалиев, Кудайбергенов, Чекеев, Чермашев, Аскарбек Шадиев, Шарапов, Эркинбаев, Абдыганы Эркебаев. Сат! Сат жана сата бер, бир кызыкка бата бер, өндүрүшүң жок болсоң ай кырдын артын аша бер. Кыбыр эткен дүйнөңдү сен Кытай жака чача бер, ырыс кызын урпактын ай чекесинен каза бер. Кытай бомба жардырсаң ай сен жамбаштап жата бер. Бул турмуштун азабы кетирди го мазаны, биз эстеген неменен ай борк этип казаны, жылк этине бара ай казактардын сазаны. Ал эки ажо сатчуусун сатып, алчуусун алып Кыргызга кайра келгис болуп качып кетти. Бул Акаев дегениң менен Бакиевиң болбогон жегиз саткыч адамдар деп ачуу чындыкты айтып, биз эл мененбиз деп оппозициянын башында турган Алмазбек Атамбаев акыры кандай гана жол менен болбосун президент болду. Талассага жер болбойт, талассыздар эл болбойт деп Ташкентке качырган, Ташкентке. Кыргыздардан мана сөзсү бирөсүн качырган Ташкентке. Мына нарындыктар малчысыңар. Мына койсуңар. Алмаз Шаршенович айткандарына караганда эми Кыргызстан гүлдөп өнүгүп, кыргыздар жыргап жашап калат экенбиз деп ойлоп жаттык элек. Негедир бийликке келип алгандан кийин улуу урматтуу ажобуздун өзү өзгөрүп, андан соң сөзү өзгөрүп, такыр эле башкача сөздөр чыга баштады. Башта Кыргыздын сатылып кеткен жерлерин кайтарып алам, электр энергиянын баасы такыр көтөрүлбөйт, аны көтөрүү бул күнөө деп какшап жаткан болсо, бүгүнкү күндө анын теңирден тескерисин аткарып жатканы кыязы бийликке мас болуп өзү билбей калды көрүнөт. Каркыраны кайтарып алмай мындай турсун Кыргызстандын ичинде турган Токтогулдагы сууну сатты. Андан соң $1 кыргыз газды сатты. Эми мынтип Манас аэропортун орусиялык Роснефть компаниясына сатууга ниеттенди. Ал ишкана аэропортту $300 миллион АКШ долларына баалады. Бул боюнча элинин каршы экенин билип турса да билмексен, көрүп турса да көрмөксөн болгон бийлик акыры жаардан алыс учарында көрмөксөн болуп жаткан өңдү. Кыргызстан өнүгүшүнө жаман болуп калат да. Терс таасирин тийгизет, ошон үчүн мен каршымын. Сатпай эле андан көрө өзүбүздүн жаштарыбыз иштетсе. Сатуу дегенин билбейм, анын кандай прибыли бизге какой-то бир нерселер процентин төлөп коет да. Өзүбүз мамлекетте калса, кандай эми полностью прибыль өзүбүзгө түшмөк болуш керек деп ойлойм да. Албетте каршымын. Эсептен? Аэропортта эң мамлекеттик аэропорт деп ойлойм. Ошондо каршымын, албетте. Өзү бир эле аэропорт болсо өзү ошол эле калды. Каршыбыз да, конечно. Сатканда эми баары сата беришет. Жерин деле, бүт эле аэропортун деле. Бул Манас аэропортун сатууга каршымын. Манас аэропорту болобу, башкалар болобу, биздин азыркы бийлик эч иштете албайт. Бардык мамлекеттик ишканалардын баары банкрот болуп турган кези. Ошон үчүн Манас аэропортун башкарууга берсе болот. Бирок эч качан биз сатпашыбыз керек. Бул стратегиялык объект болуп эсептелет. Жалгыз кокус бирөөгө сатып ийсек, эртең биздин самолетторду кондурбай коюшу да мүмкүн. Аны өзү чечип коет дейм. Ошон үчүн мен каршымын. Мына президент ачык айткан, Роснефтке беришибиз керек деп. Анткени АКШнын логикасы боюнча Роснефть арзан керосин берет экен. Бул таптакыр болбогон кеп. Биринчиден Роснефть эч качан бул аэропорттор менен иштеген эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, иштин ийгиликтүүлүгү бул керосиндин баасына байланыштуу эмес. Мен айтат элем, аэропорт деле дебестенчи, башка кыргыз ишканалары акыркы кезде ушундай бир табышмактуу себептер менен сатылып кетип атат да. $1 чейин сатылып атат. Десеңер, кыргыз газ. Шаардын ичинде эле кыргыз газдын 40 гектар жери бар болчу. Жерлерде сен айтпаганда. Эң эле бир ушундай инфраструктурасы күчтүү, бул кыргыз почтасы, кыргыз газ, ушул сыяктуу эмелерде. Аэропорт бул мамлекеттин дарбазасы. Ошонун эң бир маанилүү стратегиялык объекти. Аэропортубузду сатсак, көз карандысыздык эле толук саткандай эле болобуз да. Анан кийин анын аэропорттун аты да Манас.
ошону кантип этикалык жактан караганда деле кантип ошондой улуп аттуу Кыргыз аэропортун сатабыз. Аны келип Роснефть компаниясы 300 миллион долларга баалады. Кайсы бир башка өлкө өз кезинде 300 миллион долларды бул бир жылдын ичинде эле ижара үчүн төлөп жүргөн да. Мен ал держава жакшы, бул держава жакшы дегим келбейт. Бирок ойлосоңуздар, бир жылда эң аэропортубуздун бир бөлүгү ошончо акча алып келчү жер. Анан кантип ошондой эмени дагы сатабыз? Кыргызстанда бир көзгө илинерлик ишкана калбады. Бийликтин дагы бир чочуганы оппозициянын катары күндөн күнгө көбөйүп баратканы. Азыркы бийлик дал ушул элди алдап бийликке келгенин унутуп калганын, эл деген жерин саткандарды эч качан кечирбестигин, андайларга кылымдар бою кек сактап бетине түкүрүп келишкенин, бийлик өзүн гана эмес, уул кыздарынын да бетине түбөлүп кеткис көз үйкөп жатканын, эртең эле эл аларды сен баягы саткындын тукуму турбайсыңбы деп атарын эске алса болмок. Ооба, казактардын мунайы, газы, Менделеевдин таблицасындагы эмне болсо ошонун баары бар. Алар өзлөрү айтып жүргөндөй өз элинин патриоту болгон күчтүү өкмөтү бар. Ал эми биздечи? Бизде Кыргызстандын кызыкчылыгына таптакыр карама каршы келе турган документтерди башка бир өлкөнүн пайдасына чечип бере турган чөнтөк парламенти бар. Өздөрүнүн 1 мүнөттүк жыргал үчүн бүтүндөй мамлекетке каршы кадамдарга барууга ар дайым даяр турган саткын чиновниктери бар. Кайран кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн сактап калуу жөнүндө эмес, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн шамын жагып, кара курсактын камынан башканы ойлобогон кайдыгер калкы бар. Түштөн кийин айтылуу Манас эпосун колго алып, Көкөтөйдүн ашын каркырада өткөндүгү тууралуу баянды шатырата окуп олтуруунун да эч кандай кажети жок. Баары кеч болуп калды. Каркыра мындан ары биздин жер эмес. Мына ушунун баары ушундай болгонун моюнга алуу, өзүңдү укуксуз, басынган, тепселенген жүдөгөн бечара калк катары сезүү кандай жаман, кандай оор. Мына бүгүн ошентип акыр аягы Манас атабыздын атын алып жүргөн айтылуу Манас аэропортубуздан да ажыраганы турабыз. Мандатын бекер тапкандар, манчыркап балды таткандар, мансабың чыксын көзүңдөн, Манастын жерин саткандар.